Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Сиздерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздерге салам айтабыз. Жана биздин толкунга көңүл бургандыгыңыздар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн биз сиздерге эмне даярдап келгенибизди албетте сиздер билгиңиздер келет. Ден соолукту кантип сакташ керек? Ушундай рубрикабыздан биз сиздерге укмуштуудай дарылоочу касиетке ээ болгон 2 дары чөп жөнүндө айтып беребиз. Өзгөчө толкундануу менен биз сиздерге берүүбүздүн 7 бөлүгүн сунуш кылабыз. Биз Дөөт падышанын турмушунан алынган мисалдар аркылуу Кудайдын адамдарга болгон улуу сүйүүсү жөнүндө айтып берүүгө аракет кылабыз. Нагатки деген дары чөп медициналык аталышы календула. Ал өзгөчө чөптөрдүн катарына кирет. Бул саргыч гүлдө анын жабышчак жана бир аз түктүү жалбырагындагы дарылоочу күчү ушунчалык күчтүү болгондуктан ага табигый терапиянын ардактуу орunu таандык. Нагатки же календула дээрлик универсалдык колдонууга ээ. Эң алды менен орус окумуштууларынын тажрыйбалары бул дары чөп рак оорусун жеңүү үчүн керек болгон организмдин коргонуу күчүн күчөтөрүн көргөздү. СНГ мамлекеттеринде календуладан жана никотин кислотасынан, башкача айтканда П витамининен турган дарылоочу препарат чыгарылат. Бул препарат КН же календула менен никотин кислотасы деп аталат жана ал ичеги, карын, кызыл өңгөчтүн рак ооруларына каршы колдонулат жана эң сонун натыйжаларды берет. Америкалык окумуштуу медицина илиминин доктору Уэй нагаткинин жардамы аркылуу рак оорусу менен ооруган адамдарды дарылоодо жакшы натыйжаларга жетишкен. Бул өсүмдүк шишикти алып салгандан кийинки айыгуу мезгилинде эң сонун профилактикалык чара деп эсептейт ал. Календуланын гүлдөрүнөн жасалган тундурманы иче карын, ашказан, боор ооруганда, өзгөчө сарык болгондо, рак менен ооруганда ичишет. Кээде 12 кылымга таандык болгон илгерки эски рецепттер азыркы күндө да ийгиликтүү пайдаланылат. Адистер календуланын гүлдөрүнөн жасалган тундурманы маткага коюп дарылоону да сунуш кылышат. Бул матканын оозундагы эрозияны, кыргызча айтканда жараны жана ошондой эле башка сезгенүүлөрдү дарылоого жардам берет. Ошондой эле календуланын гүлдөрүнөн жасалган майды сүйкөнү, 1 аш кашык гүлдү 1 стакан кайнак сууга салып тундуруп ичүүнү сунуш кылышат. Мындай тундурманы 2-3 стаканды 1 күндүн аралыгында акырындап кичинеден уртап ичишет. Бир аз убакыттан кийин абалыңардын жакшырганын сезесиңер. Өзгөчө рецепт менен календуладан жасалган майды экземага, күйүккө, айыкпаган жараларга каршы пайдаланышат. Анткени мындай май пенициллин сыяктуу таасир этет. Календуладан жасалган майды ошондой эле оюлуп кеткен жерлерге, үшүк алган жерлерге, ар кандай жараларга жана вена кеңейип кеткенде сүйкөөгө сунуш кылынат. Мындай майды кантип даярдаш керек? Жооп. 50 грамм календуланын жаңы гүлдөрүн, 150 грамм календуланын жалбырагын майдалап, 150 мл спирт жана 5 мл 10% нашатыр спиртин кошуп, капкагын жакшылап жаап, 12 саатка коюп коюш керек. 12 сааттан кийин ага 100 грамм эритилген момшам, орусча айтканда воск майын кошуп, 50-60 градус болгон температурада 5-6 саат коюп коюш керек. Календуладан бетке сүйгөчү майды эң жөнөкөй жол менен төмөндөгүдөй жасаса болот. Календуланын 2 кочуш жаңы гүлүн жарым стакан кайнап жаткан өсүмдүк майына салып, акырындалган отко 1 мүнөт кармап, 30 грамм ланолин кошушат.
Эгерде силер бетке сүйкөчү крем катары жасап жатсаңар, анда 1 банка Nivea кремин кошсоңор болот. Анан аны оттон алып, үстүн жаап коюш керек. Эртеси күнү аны кайра жылытып, 2 кабат марля аркылуу банкага чыпкалап алыш керек. Аны холодильникте сакташ керек. Бир жерди кесип, күйгүзүп калганда, жараны дезинфекциялоо үчүн, ангина болгондо тамакты чайкаш үчүн бул гүлдөрдүн спирттеги тундурмасы колдонулат. Мындай тундурманы кантип даярдаш керек? Күн ачык кезде терилген гүлдөн 1 коч жана 1 литр арак керек. Тундурманы 14 күн жылуу жерге коюп коюш керек. 14 күндөн кийин аны пайдалана берсе болот. Календуланын жана 40 муундун, орусча айтканда хвощ чөбүн, бирдей өлчөмдөгү тундурмасын тез айыкпаган жараларды жана ар кандай шишиктерди жууш үчүн пайдаланышат. Бул керемет өсүмдүк коронун тегерегиндеги нымдуу, күнөстүү жерлерде өсөт. Аны эрте себилүүчү жашылчаларды сепкен мезгилде себишет. Гүлдөрүн жайы бою жана күзүндө, күн ачыкта ар бир 2-3-4 күндө теришет. Аны ай толоорго жакын чогулткан жакшы, анткени ушул мезгилде бардык эле өсүмдүктөрдүн дарылоочу күчү көбүрөөк болот. Аны күндө кургатууга болбойт, шамалдуу жерде гана кургатып, дайыма которуп туруш керек. Чалкан, орусча айтканда крапива, организмге эң сонун таасир берген өсүмдүктөрдүн ичине чалканды да кошсо болот. Адамдар билбестиктен агоротто, бактарда өскөн чалканды жок кылгандыгы кандай өкүнүчтүү. Ал эми чалкан болсо ар түрдүү, орусча айтканда универсалдуу дарылоочу касиетке ээ. Чалкан витаминдерге, минералдык туздарга, микроэлементтерге укмуштуудай бай. Чалканды ичкенде ал кандагы гемоглобиндин өлчөмүн жогорулатып, кызыл кан шариктеринин өлчөмүн көбөйтөт. Чалкандан технологиялык жол менен алынган 0,1 грамм хлорофилин аттуу препараты колонсону, шыбону жана чесноктун жагымсыз жытын кетирерин көп адамдар билбесе керек. Чалкан да кайсы жерлерде колдонулат? Кан аз болгондо, грипп, кызылча оору, көк жөтел болгондо, боор жаракаттанганда, кызыл жүгүрүк болгондо, бөйрөктө таш пайда болгондо. Жакында эле чалкан балынын дарылоочу касиети жөнүндө белгилүү болду. Бул дарыны бир эле жума пайдалангандан кийин эмчектин 1 стадиядагы рак оорусунун өрчүшү токтогон. Чалкан балын кантип даярдаш керек? Балга жаңы чалкандын согун куюп жана миксерге майдаланган чалкандын жана жаңгактын жалбырагын кошуш керек. Чалкан балы бир аз эле колдонгондон кийин артериалдык басымын төмөндөтөт же калыбына келтирет. Улгайган аялдын ашказанынын шишигин айыктырган бир окуя болгон. Ал аял жаңы чалкандын тундурмасын ичип жүргөн. Мындай тундурманы мындайча кылып даярдашат. 2-3 аш кашык жаңы чалканга 1 литр кайнак суу коюш керек. Тамактануунун аралыктарында күнүнө 3 мал ичиш керек. Тери ооруларын дарылоодо 1,5 литр сууга 30 грамм тууралган чалкан кайнатманы ичишет. Аны 1 литр өлчөмгө чейин азайтып буулантышат. Күнүгө бир нече жолу жарым стакан ичиш керек. Чалкандын жашартуучу касиети биздин чоң энелерибизге дагы белгилүү болгон. Жашартуучу дарылоону жазында жасаган жакшы. 3-4 жуманын аралыгында 1-3 катышындай болгон өлчөмдө жаңы чалкан менен сууну аралаштырып, күнүгө 3-4 аш кашыктан ичиш керек. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот.
сураныч, жазыгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Sizlerге дагы бир жолу салам айтабыз, кымбаттуу достор. Жана сиздер биздин берүүлөрдү өтө кызыгуу менен угасыздар го деген үмүттөбүз. Азыр эле сиздер календуланын жана чалкандын даарылоочу касиеттери менен тааныштыңыздар. Дагы кайсы дары чөптөрдүн жана өсүмдүктөрдүн касиеттери жөнүндө билгиңиздер келерин бизге кат аркылуу жазып жибериңиздер. Бир мүнөттөн кийин Кудайдын бизге болгон сүйүүсү жөнүндө ой бөлүшүүгө сиздерди чакырабыз. Ыйык жазууда Кудай бул сүйүү деп жазылган. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кымбаттуу досум, келиңиз сиз менен бирге ыйык жазуунун Забур китебинин 22 бабын окуп көрөлү. Теңир менин кайтаруучум. Мен эч нерседен кем болбойм. Ал мени эгимдүү жайыкка жана жай аккан суу боюна байыр алдырат. Өз ысмынын урматы үчүн жанымды чыңдап чындыктын жолуна чыгарат. Эгерде мен өлүм сөлөкөтү ээрчиген өрөөндө баратсам да жамандыктан коркпойм. Себеби сен жанымдасың. Сенин бийлик белгиси болгон таягың жана аса таягың көңүлүмдү тынчтат. Сен мага душмандарымдын көзүнчө дасторкон жайдың. Башымды зайтун май менен майладың. Аягым бөксөрбөдү, берекеге толду. Ошентип жыргал менен жакшылык өмүрүмдүн аягына чейин узатып жүрсүн жана мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болоюн. Бул эң сонун поэтикалык чыгарманы Дөөт падыша мындан 3000 жыл мурда жазган. Биз баарыбыз эле өзүбүздүн өмүрүбүзгө жок дегенде бир жолу бул ат менен кезигишкенбиз. А дегенде кайтаруучу болгон бул адамдын тарыхы бизге белгилүү. Ал эми андан кийин Кудайдын тандоосу менен улуу падыша болуп калган. Дөөттүн өзгөчө сиңирген эмгеги деле жок. Жөн гана керек убакта жана ылайыктуу үй бүлөдө туулган. Анын энергиясы жана Кудайга болгон чыныгы ишеними аны падыша тагына алып келди. Забур китебинин көпчүлүк поэмалары ал падыша боло электеле, башкача айтканда кайтаруучу кезинде эле жазылган деп тарыхчылар божомолдошот. Ал эми биз азыр эле окуп чыккан поэма анын падышачылыгынын мезгилинде жазылган. Биринчи караганда бул поэма Дөөт падышанын тынччылыгынын жана ийгилигинин чагылдырышы катары көрүнөт. А чындыгында болсо бул дүнүйө толгон сөздөр. Дөөт падышанын бийлигине анын өз баласы Авессаломдон коркунуч келип турган убакта жазылган. Авессалом атасынын тактысын басып алууну ойлогон. Падыша өзүнүн бир нече чыныгы досторунун узатуусу астында качууга мажбур болгон. Анын көтөрүлүшкө чыккан уулунун аскери менен жолугушуудан качуунун жалгыз мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бул үчүн Дөөт падыша Иордан көлүнүн өрөөнүн кечип өтүшү керек болчу.
Ал эми бул өрөөн өзүнүн өтө алгыстыгы менен белгилүү болчу. Ошол үчүн аны Иордан джунглиси деп же өлүм көлөкөсүнүн өрөөнү деп аташчы. Туш тарабынан дөңсөлөр менен курчалган бул өрөөн өтө коркунучтуу болчу. Ошентип Дөөт падыша акыркы чыккынчыга окшоп качууга аргасыз болгон. Бир аз эле мурдараак ал Кудайдын жана өз элинин сүйгөн кишиси болчу. Ал даңктын жана бийликтин нуруна чөмүлүп жаткан. Азыр болсо ал өз уулу каршы чыккан, жөн гана карыган киши. Дөөт терең кайгыга капталды. Анын көз алдына илгери өткөн турмушу тартылат. Ал өзүнүн бозулан койчу болуп жүргөнүн эстейт. Ал өзүнүн кой козуларын кандай гана жакшы көрчү. Ал койлорду оттуу шалбагаларга айдап барчу. Арыстан, карышкырлардан жана жаман адамдардан сактачу. Ал ар бир койду атынан билчү. Жана алардын кайсынысы үчүн болсо да жанын кыюуга даяр болчу. Башынан өткөндөрдү ойлоп отуруп Дөөт падыша өзү падыша болуп турган мезгилде да ал алсыз, тирексиз бойдон калып жана Кудайдын жетектөө өзүнө муктаж экенмин деген тыянакка келет. Бул ой анын поэмасынын биринчи сабында эң ачык жана түшүнүктүү чагылдырылган. Теңир, менин кайтаруучум. Дөөт падышага таң каларлыктай маанилүү чындык ачылган. Ал Кудайдын жалаң эле каардуу жана жазалоочу эместигин түшүндү. Ал жалаң эле жараткан, сот жана баардыгынан күчтүү бирөөгө өмүр берип, же бирөөнүн өмүрүн алууга жөндөмдүү болгон гана Кудай эмес. Эң негизгиси Кудай бул мен жөнүндө кам көргөн, мени баардык жамандыктардан сактаган боорукер жана сүйгөн кайтаруучум. Кымбаттуу досум, сизге Кудай кандай болуп элестетилет деп сурагым келет. Сиз кандай деп жооп бересиз? Билбейм, бирок ал сизди сүйөт, ал сизди коргойт, ал сизди жетектейт деп айткым келет. Сиздин баардык кыйынчылыктарыңыз Кудайга белгилүү. Качан сиз кыйынчылыктарга кабылганыңызда, качан сиз күмөн саноого батканда, качан сиздин аргаңыз түгөнүп турганда, ал кайгырат. Бир дагы көз жаш, бир дагы кичинекей оору, кыйкырык сиздин сыйынууңуз ага билинбей өтүп кетпейт. Кудай бул сүйүү деп жазылган ыйык жазууда. Кудай биздин ар бирибизге жана сизге дагы дос. Ал сизди жетектейт жана тынчтандырат. Сиздин жаныңызды тынчтыкка жана бакытка толтуруп чыңдайт. Кымбаттуу досум, сизди өзүнүн уулу каршы чыккан Дөөт падышанын тарыхы кызыктырат болсо керек. Мунун жообун сиз падышалыктын 2 китебинен таба аласыз. Биздин мезгилге сабак болуучу бул окуяны сөзсүз окуңуз. Ал эми мен болсо бул аңгеменин мени өтө толкунданткан бөлүгүнө токтолгум келет. Дөөт падыша өзүнүн чыккынчы уулунан өч алуунун ордуна өз аскер башчыларынан менин Авессаломум менен этият болгула деп суранат. Бул өтүнүштү согушуп жаткан падыша эмес, кандай учур болбосун өзүнүн акылсыз уулун кечирүүгө даяр болгон, уулун сүйгөн атасы айтты. Биринчи караганда кандайдыр бир сандырактай болуп көрүнөт. Уулу атасына чыккынчылык кылат. Өч алуу мезгил келди. Ал эми атасы кайра ага болгон мээримдүүлүк сезимине батат. Дөөт падышанын Авессаломго жамандык кылбагыла деген буйругу ушунчалык сүйүүгө жана боорукердикке толгон. Кымбаттуу досум, көтөрүлүшкө чыккан адамга Кудай дал ушундай мамиле кылат. Мээримдүү үн менен боорукер, кайтаруучу, өзүнүн адашкан козусун чакырат.
Атасы менен баласынын аскеринин кармашуусу аяктайт. Толкунданууга толгон дөөт согуш талаасынан жаңылык күтөт. Акыр аягында чабарман келип айтат: "Урматтуу падышам, сен үчүн жакшы кабар. Бүгүн Теңир сага каршы чыккандардын баарын жазалады. Бирок падышаны башка нерсе тынчсыздандырып жатты." Ал минтип сурайт: "Авессалом менен баары жайындабы?" Жеңиш падышаны кызыктырбагансыды. Качан ал Авессаломдун өлгөнүн укканда, ал дарбазанын алдындагы бөлмөгө барып, ошол жерден ыйлайт. Бөлмөгө баратып, дөөт кайталап жатты. "Авессалом, уулум менин, менин уулум Авессалом. Сен өлгөнчө мен эле өлсөмчү. О, Авессалом, уулум менин. Уулум деген сөз 5 жолу катары менен айтылат. Бул уулун жоктогон атанын ыйы, анын Кудайга сыйынуусу, дөөт үчүн бүткүл падышачылык, анын бүткүл бийлиги уулунун өмүрүнүн баасы менен эч теңдештикке жете алмак эмес. Кымбаттуу досум, ушундай эле назик сүйүү менен Кудай бизге мамиле кылат. Ал мурдагыдай эле өзүнүн баш ийбеген жана дайыма көтөрүлүшкө чыккан уулун куткарууну каалайт. Өз убагында дөөт муну эң сонун түшүнгөн. Анын Авессаломго болгон сүйүүсү ага Кудайдын элге болгон сүйүүсүн эске салган. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Canım izlep seni kaygıramı günüm dönmesin çalgan dinögü aldanıp çürdüm dinögü tolğun benim işlerim günüge battı sormasa haybım için surayım geçirin sına
ай көрсүң ардайым сен өзүң ачылчы мага жүзүңдү көргүм келет Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.